Саламатсыздарбы, сиздерди бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырсам. Назарыңыздарда валюталар курсу. 31 январда Кыргызстан аймагында түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, жолдордогу акчаны тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетиши күтүлөт. Алгач күндүн орчундуу жаңылыктарынан кыскача тизме. Уханьда медицина кызматкерлери убакытты үнөмдөө үчүн памперс кийип жаштарын кыркып иштешүүдө. Орусияда Путинди коркуткан сүрөт үчүн кыргызстандык жаран кармалды. Нукен районунда 10 жаштагы кыз зорукталган. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздерди кененирээк тааныштырсам. Кыргызстан Грузияга күйүүчү май экспорттой баштады. Кара Суу шаарынан алгачкы жолу Грузиянын Батуми шаарына кыргызстандык күйүүчү май мазут темир жол аркылуу экспорттоо башталды. 21 январда Өзбекстан, Түркмөнстан, Азербайжан аркылуу транзиттик жол менен 49 цистерна күйүүчү май жолго чыккан. Ал 33 саатта Өзбекстандын аймагынан чыккан. Транзиттик жол менен пилоттук жүк жеткирүү иштери ийгиликтүү ишке ашты. Андан кийин Кара Суудан Батуми шаарына дагы 49 цистерна мазут жөнөтүлдү. Бүгүнкү күнгө чейин 2 курам экспорттолду. Дагы 1 курам экспорттук даярдоодо турууда. Жүктүн ээси Кыргыз-нефтегаз ишканасы болгон. Маалымат булагы Назар Ньюс. Орусияда Путинди коркуткан сүрөт үчүн кыргызстандык жаран кармалды. Санкт-Петербург шаарынын Октябрь райондук соту имараттарга Орусия президенти Владимир Путинге кол салууга чакырык жасаган сүрөттөрдү тартууга шектелген кишини камакка алуу чечими чыгарды. Бул тууралуу Интерфакс кабарлады. Маалыматка караганда 22 жаштагы жигитке вандализм жана террордук ишмердүүлүккө ачык чакырык жасоо беренелери боюнча күнөө коюлууда. Тергөөнүн жүрүшүндө ал интернет аркылуу П аттуу жаран менен 5000 рубльга келишим түзүп, ага Орусия президентинин сүрөтүн тартып алдына көрсөңөлтүр деп жазылган траферат даярдап берүүнү, андан соң бул сүрөттү боек жана трафераттын жардамы менен Петербургдагы имараттардын фасадтарына тартууну сунуштаган. 27 январда 6 имаратка сүрөт тартылганы белгилүү болду. Шектүү күнөөсү мойнуна ала элек. Соттун чечими менен ал 27 мартка чейин камалды. Анын өнөктөшүнүн бөгөө чарасы каралууда. Орусиялык басылмалардын билдиришине караганда 2 кишиден Кыргызстандын жараны болушкан. Ош шаарында кармалган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүнөн гашиш баңгизат табылды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Кече 29 январда саат 16:30 чамасында Ош шейиптин криминалдык милиция кызматынан жана тез аракеттенчү отряддын кызматкерлери атайын операция жүргүзүп, шаардагы Изюм ресторанынын жанынан Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаада бара жаткан уюшкан кылмыштуу топтун 5 мүчөсүн кармашкан. Колго түшкөндөр ээн баштык фактысына шектелип 48 саатка камакка алынган. Кармалгандардын бирөөсү 5,5 грамм гашиш баңгизатын жанында мыйзамсыз алып жүргөнү аныкталды. Иликтөөнүн жүрүшүндө жаңы жагдайлар аныкталса, айып тагылган бирине өзгөрүлөт деп айтышат. Ош шейиптин маалыматында. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Аэропортторду тышкы башкарууга бербеш керек. Ушул жумадагы өкмөт жыйынында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Буронов Кыргызстандын аэропортторун, анын ичинде Ош жана Манас ири аба майдандарын тышкы башкарууга өткөрүп берүүнү пландап жатканын айтты. Ал декабрь айында аталган аэропортторду тышкы башкарууга берүү долбоорунун даярдык иши аяктаганын, мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында бериле турганын билдирген менен Боронов аэропорттор кимге өткөрүлүп берилерин азырынча сыр кылып ачыктаган жок. Эң кирешелүү деп эсептелген аэропортторду эмне үчүн тышкы башкарууга берип жатышканын себептери толук такталган жок. Маалымат булагы Багыт Кейжи. Нукен районунда 10 жашар кыз зордукталды. Милиция шектүүнүн фотороботун таратты. Нукен районунун ИИБына 28 январда НИ аттуу жергиликтүү аял кайрылып, болжол менен 17:00-да 2010-жылы туулган кызы мектептен үйүнө келаткан малда белгисиз 20-25 жаштагы эркек адам күч колдонуп зордуктаганын билдирген. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, 161-берине зордуктоо боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Тийиштүү соттук медициналык экспертизага дайындалды. Шектүүнүн аты жөнүн аныктап, кармоо боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Көңүлүңүздөрдү дүйнөлүк кабарларга бурсам. Уханьда медицина кызматкерлери убакытты үнөмдөө үчүн памперс кийип жаштарын кыркып иштешүүдө. Уханьда ыктыярчылар, волонтерлор, медайымдар менен дарыгерлердин коронавирус тууралуу айтып бергендери кызыгууну туудурууда. Алардын айтымында эпидемия менен күрөшүп жаткандыктан бир нече сутка укташкан эмес жана убакытты үнөмдөө үчүн памперс кийип иштешүүдө. Бул тууралуу Московский Комсомолецкий шилтемеде берүү менен чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышууда. Буга чейин оорунун очогу болгон Ухань шаарында дарыгерлердин армиясы жиберилгендигин жазган элек. Ошолордун ичинде медайым Донгтинг да бар. 26 январда Леонин провинциясынан Донгта Уханьга барган 31 медайым жаштарын кырууга буйрук алышкандыгын айтты. Бул ооруканага Уханьдагы дене табы эң жогору болгон бейтаптар алынып келинет. Ооруканада 1000 дарыгер эмгектенип, алар бейтаптар үчүн 700 койка даярдашкан.
Эскерте кетсек, оорудан каза болгондордун саны 200гө чукулдап 8000 кишиге жуккандыгы маалым болду. Маалымат булагы Назар News. Ушул менен бүгүнкү чыгарылыш аяктады. Эгер сиздер дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардан кабарсыз калбайын десеңиз, биздин каналга катталууну унутпаңыз. Кийинки чыгарылыштан амандашканча үй бүлөңүздөргө тынччылык, аманчылык тилейм.